Бүгүнкү сабакта адам укуктарынын эң негизги бөлүгүн өтөбүз. Бул ой пикир жана сөз эркиндигине болгон укугу. Негизи ой пикир жана сөз эркиндиги деген эмне? Ой пикир жана сөз эркиндиги адамдын негизги укуктары болуп эсептелинет. Адамдын ой пикир жана сөз эркиндигисиз эч качан коргой албайбыз. Адам укуктарын бузуу учурунда сөз эркиндиги аркылуу бузууларды жокко чыгара алабыз. Аларды далилдеш үчүн ошолорду ачык айкын айтуу керек. Сөз эркиндиги үчүн 17-кылымдан баштап күрөш башталган эле. Ал европалык мыйзам чыгаруулар басма сөз эркиндигине күрөш жарыялап баштагандан баштап ошо сөз эркиндигинин коргоо учуру башталат. Сөз эркиндиги бул адамдын мамлекетке каршы эң түпкү аспект деп эсептелинет жана адамдардын сөз эркиндигини чектөө бул мамлекет тарабынан зулумдуулуктун түрү деп эскертишет. Сөз эркиндиги бул диний жана политикалык иштин фундаменти болгондуктан, бул көптөгөн учурда эркин ой жана чогултуу же башкача айтканда чогулушуу укуктары менен байланыштуу турат. Азыркы эл аралык мыйзамдар боюнча сөз эркиндигине карата мамлекеттин милдеттери абсолюттук жана дароо болуу зарыл. Абсолюттук жана дароо деп биз мамлекет тарабынан бизди адамдардын сөз эркиндигине жана ой пикирине болгон каршылык көрсөтүлбөсү керек деген нерсени билдирет. Бирок сөз эркиндиги абсолюттук адам укуктарына кирбейт. Абсолюттук адам укуктары деп эмнени айтабыз? Абсолюттук адам укуктары эч кандай бир мамлекет тарабынан же башка адамдарынан чектөөгө кирилбеген адам укуктарын айтабыз. Адам укуктары биз билгендей эле негизги жана абсолюттук болуп бөлүнөт. Алардын эң негизги аспекти ошо чектөө жана чектөөсүз болуп бөлүнөт. Адам укуктарынын негизги себеби башка адамдардын укугун бузбоо принцибинде. Эгер менин адам укуктарым бузулуп атса, демек мамлекет тарабынан бир кандайдыр бир чаралар көрүлүш керек. Тарыхый жактан караганда, качан сөз эркиндигине диний, саясий жана политикалык институттарынан үстөмдүк болгондо чектөө коюлган эле. Сөз эркиндиги эл аралык жана улуттук деңгээлде жөнгө салынат. Эл аралык жана улуттук деңгээлде көптөгөн мыйзамдарда сөз эркиндиги жана ой пикири бекитилген. Сөз эркиндигине адамдын сүйлөө гана эмес, адамдын кандайдыр бир идеяларын, бир ойлорун китеп аркылуу чагылдырган дагы сөз эркиндигине кирет. Башка телевизордон берилген маалыматтар, ал дагы сөз эркиндиги жана ой пикири аспекттерине кирет. Башка болуп, радиодон угузулган маалымат, ал дагы адамдардын сөз эркиндиги жана ой пикирине кирет. Башка болуп, расмий иштерлердин сөзү. Расмий иштерлердин же болбосо расмий адамдардын, политикалык адамдардын, алардын сөзү дагы башка категория болуп, сөз эркиндигине жана ой пикирлерин эркиндиги болуп кирет. Башка эң айырмаланып келген дагы адамдын карикатураларын жазуу же болбосо идеяларын, сөздөрүн чагылдыруу дагы сөз эркиндиги жана ой пикирлерине болуп эсептелинет. Сөз эркиндиги эл аралык жана улуттук деңгээлде жөнгө салынат деп айтуудабыз. Мамлекеттик деңгээлде бул эң биринчи болуп, албетте, Кыргыз Республикасынын Конституциясы болуп эсептелинет. Кыргыз Республикалык Конституциясында сөз эркиндиги жана адамдын ой пикирине ээ болгон
беренелер камтылат жана ошол жакта бекитилген. Мамлекет адамдын сөз эркиндигине жана ой пикирине эч кандай, эгер туура болсо, эч кандай иш чара көрбөшү керек. Эч кандай бир мыйзамсыз түрдө ал укукту адамдан албашы зарыл. Экинчи болуп, мамлекеттик деңгээлде массалык маалымат каражаттары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы болуп эсептелинет. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы массалык маалымат каражаттары кандай иштеши керек, кандай шартта иштеши керек, журналисттер деген ким, массалык маалымат каражаттарына иштеген организациялар кандай түрдө финансалоо кылыш керек жана ким аларды каржылайт деген маселелер бекитилген жана Кыргыз Республикасынын ушул мыйзам массалык маалыматтарды массалык маалымат каражаттарынын детальдарын карай турган мыйзам болуп эсептелинет. Башка мыйзамдардан болуп, радио жана телеберүү боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Бул мыйзамда радио жана телеберүү боюнча шарттар жазылган. Радио жана телеберүүнүн түрлөрү, ал жактагы иштегендин шарттары, ошондой эле каржылоо маселеси жана башка деталдар ушул мыйзамдарда бекитилген. Бирок эң негизги болуп, адам укуктарын коргой турган мыйзам бул албетте Кыргыз Республикасынын Конституциясы болуп эсептелинет. Эл аралык деңгээлде биз айтып кеткендей эле, адамдын сөз эркиндиги жана ой пикирине болгон мыйзамдар 17-кылымдан бери эле баштап Европа тараптан күрөшүп келишкен эле. Азыркы учурда эң негизги, эң маанилүү болуп, бул адам укуктары боюнча жалпы декларация болуп эсептелинет. Адам укуктарынын жалпы декларациясында 19 беренеде так, ачык, айкын айтып келинет. Адамдын ой пикири жана сөз эркиндиги бул адамдын эң негизги эркиндиктери деп бекитилиш керек жана мыйзам ага камсыздоо кылыш керек деп айтылып келет. Башка мыйзамдардан болсо, жарандык жана политикалык укуктар боюнча эл аралык пакт деп эсептелинет. Бул мыйзам 1966 кабыл алынган. Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы менен кабыл алынган жана бул документте, бул мыйзамда адамдын эң негизги жарандык жана политикалык аспектке тууралуу адам укуктары айтылып келген. Адам укуктары боюнча үчүнчү болуп, адам укуктары боюнча Европалык конвенция болуп эсептелинет. Бул конвенция Евросоюз жана Евросоюздун комшу мамлекеттерине туура келген эң негизги территориялык, регионалдык конвенция мыйзам болуп эсептелинет. Бул конвенция боюнча 10 беренеде адамдын ой пикири жана сөз эркиндигине караштуу беренеде чагылдырып келет. Ал жакта Европалык конвенциянын ошо 10 беренеге таянып, көптөгөн европалык адамдар адам укуктары боюнча Европалык сотко кайрылып, өздөрүнүн сөз эркиндигин жана ой пикирин коргой алышат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюму тарабынан дагы чыгарылган көптөгөн рекомендация бар. Орусча айтканда бул ОБСЕ же болбосо англисче OSCE деп айтылган организацияны айтабыз. Бул Европалык коопсуздугу жана кызматташтык боюнча уюмунун тарабынан чыгарылган документтер мыйзамсыз эл аралык деңгээлде рекомендация катары берилет. Бирок ошолордун рекомендациялары дагы адам укуктарын коргоодо абдан чоң жана негизги ролду алышат.
Сөз эркиндиги жана интернет. Азыр биз билгендей 21 кылымда интернеттин ролу абдан чоң бир деңгээлде турат. Анткени интернетти негизи айтканда көптөгөн эл аралык конвенциялар, декларациялар массалык каражаттар деп эсептелбейт, бирок ошол эле учурда бул салттуу эмес массалык каражаттар болуп эсептелинет. Интернет бул абдан адамдын жашоосуна чоң бир ролду ойногон аспект болуп эсептелинет. Салттуу эмес деп массалык маалымат каражаттары социалдык медиа деп киргизилген. Социалдык медиа деген ал өзүнчө бир адамдын ой пикири жана сөз эркиндигин айта турган, негизделе турган жана ошол эле учурда буза турган бир аспект деп айтсак туура келет. Бул эмнени билдирет? Эгер массалык маалымат каражаттары жоопкерчиликтүү, кубаттуулугу бар болсо интернетте, бирок ошол эле учурда технология өнүккөн сайын укуктар да өзгөрүлүүдө. Демек, биз мамлекет улуттук деңгээлде, эл аралык деңгээлде ошол мыйзамдарды дагы алып чыгышыбыз керек. Азыркы убакта жашыруунун бөлүмүнүн кызматкери кылмышкерлерди коомдук медиа аркылуу дагы табууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгерде мурун кылмышкерлерди табуу өтө оор болсо, азыр болсо социалдык медиа аркылуу, коомдук медиа аркылуу жашыруун бөлүмдөрүнүн кызматкерлери, ошол жакта иштегендери коомдук медиа аркылуу таба алышат. Бирок экинчи болуп ошол эле коомдук медиа кимдир бирөө этникалык чымыркануун көбөйткөн болсо, анда ал кишини кылмыш жана мыйзамдарынын таянып сотко да тартышы мүмкүн. Демек, башкача айтканда, интернет, коомдук медиа бул адамдын сөз эркиндигине жана ой пикирине туура жардамчы дагы болгон аспект экен. Ошол эле учурда сөз эркиндиги жана ой пикирлерине каршы чыккан аспект деп эсептей алабыз.